Assalamualaikum ata. Gel oğlum. Жақсы. Неме, ата мен үйленейін дедім эле да. Жақсы кел. Қыз таптың ғой? Ооба. Анау жаңағы ынтымақта жашаған неме Төнайым эже бар ғой, сиз тааныйсыз го? Ошонун кызына үйлөнейин дедим эле да. Балам. Ал кыз болбойса. Ал сенин карындашың. Карындашым? Анда жанагы неме каралмадагы немечи Бактыгүл эже бар го, ошо Бактыгүл эженин кызыначы. Эмне? Алда карындашым ба? Анда жанагы неме Ачыдагы Толгонай эженин кызына үйлөнөйүнчү ата. Ачыда Толгонай эже бар го, ошонун кызы. Балам, ал такыр болбойт. Неге? Ал дагы бир тууган карындашың болот. Ушундай балам, ойлонуп көр. Кандай балам, жакшысыңбы? Анча эмес. Эмне настроениең жок? Атам настроениям бузду, апа. Эмне дейт? Үйлөнөйүн деп 3 кыз таап келгенмин. Оно жанагы ынтымактагы Төнайым деген эже бар эле го. Ошонун кызына үйлөнөйүн десем, атам ал сенин карындашың болот деп койду. Анан мейли анда оно жанагы каралмадагы Бактыгүл эже бар го, сиздер менен гап жеген. Ошонун кызына үйлөнөйүн анда десем, ал дагы сенин карындашың дейт. Анан берки жанагы Ачыдагы Толгонай эженин кызына үйлөнөйүн анда десем, атам ал дагы сенин карындашың деп настроениям бузду да. Балам. Ошого да капа болосуң го. Капа болот да менде. Үйлөнө бер, ал сенин атаң эмес. Ким? Мо атам эмесми? Ооба, бул сабак деген атаң эмес.